даже балам эмне болуп өлгөнү белгисиз да. Экөөнү кошо чогуу сайылганда бул анафилактика шок алып келет дейт. Ошону билип туруп сайылган болуп атат да, бул почти умышленно эле болуп атат. Кызматтык абалын кыянаттык менен пайдаланып, документтерди жасалгалаганда, билбейм, 6 айдан бери СИЗОдо отурат. Мисалы, КГМнын алдына жазаганга, менин кызым Алияны ал жерге жазаганга укуктары жок экен. Дарыгерлердин шалагалыгынан дейбизби, кайда келдигинен дейбизби? 2 айдан бери камакта болсо да, мунун орду до сих пор сакталып турат. Жумуштан кеткен эмес. Энелер ыйлабасын. Жок дегенде кичине көздөрүн ачсын мындай жаш врачтар. Урматтуу достор, 2023-жылы 18-декабрь күнү 3 жашар кыз тишин дарылатуу учурунда каза тапкандыгы боюнча маалыматтар чыккан. Бүгүнкү күнгө чейин ошол акыйкатты издеп жүргөнүңүздөрдү айтып, бизге кайрылдыңыздар. Бүгүнкү күндө ошол иштер кандай болуп атат? Министрликке дагы келип турсуздар. Эмне себеп болду министрликке келишиңиздерге? Азыр иш кандай жүрүп атат дегеле? Министрге келгенimдин себеби ушул химиялык экспертиза боюнча келип жооп беришкенде дагы мурун дагы айтышты да, бул сайылган 10 препараттын бирөө да денесинен табылган жок дейт да. Анда бизде күмөн санап атат да булар. Анда мен ушул вопрос боюнча Казакстанга да барып келдим. Анда бул кан айланып циркуляция жүрбөсө, эме болбосо, бала өлгөндөн кийин эле сайып койгон препараттар болуп атат, күмөн санап атат да бизде. А булар негизи биринчи экспертизасы чыкканда алар айткан, бул анафилактика шок болду, кетанал менен аналгинден деп. Бирок кечөөдө как раз ошол боюнча эксперттин директор эксперт келип жооп берди да, бул кетанал менен аналгинден келип чыккан анафилактика шок депчи. Анан муну болтурбоого болот беле десек, ооба, кетанал менен аналгин эгерде бир шприцке экөөнү кошо чогуу сайылганда, бул анафилактика шок алып келет дейт. Ошону билип туруп сайылган болуп атат да, бул почти умышленно эле болуп атат да. Эгерде ошо кетанал менен аналгин бир шприцке албаганын билсе, анан ошону билип туруп сайса, анан шок чакырган болуп атат да. Ну эми 6 саат болуп атат да, 11:20да кирип атат да, баламды 6:30да колдоруна, энесиникине колуна таштап коюп чыгып атат да. Ошол күндөн бери ушул күнгө чейин почти мына 9-ай келет атат. Почти 1 жыл болуп калды. Ушу апрель айында сотко өттү эле эмеси. Ал убакта ошо жанагы Исхаков деген КГМнын директору жанагы документтерди жасалгылоо боюнча бул кылмыш ишин кыянаттык эме өзүнүн кызматтык абалын кыянаттык менен пайдаланып, документтерди жасалгалаганда задний число менен. Жана берки Дентамакстын клиниканын эмеси айтып атат, жок, бизде андай эч кандай ортобузда договор болгон эмес десе, кечөө келип дагы как раз бухгалтери айтып атат. Мен билбейм дейт. Эчтеке билбейм. Мага иши кылып алып келген документ качан келип түшкөнүн да билбейт экен. Иши кылып бир дейт, блогер эле алып келип таштаган дейт да. Бирок бул ишти негизи эки жакты жасап келген. Бул Талабеков Данияр, жанагы стоматологдун күйөөсү. Ошол барып өзү тиги Шамурзаев клиникасындагы врачтардын баары айтып атат, ооба, ортобузда эч кандай договор болгон эмес, бизде взрослый. Ал жерге даже улук сааты жок эле, эмне эле урук сааты жок болчу экен. Мисалы, КГМнын алдына жазаганга, менин кызым Алияны ал жерге жазаганга укуктары жок экен. Бирок ошого карабастан категориялары жок, лицензиялары жок, эчтеке көмүскө эле ушинтип улук сааты жок, эмнеси жок эле жазап коюшкан да. Жазап, анан 106 миңге баалап жазашат дагы. Анан бухгалтерине көчө суроо берип атпайсызбы? Ошондон канча төлөчү эле десек, 8 миң сом төлөчү дейт да. Көрдүңбү? Ошон үчүн биздин государствого булар эч кандай польза алып келген эмес. Бардыгы эле чөнтөккө кымырып, Исхаков, жанагы КГМнын ректору кимиси экенин билбейм. Мына ушул күнгө чейин ошол КГМнын ректору эме кылып келатат да. Буларды поддержка жасап келатабы, кандай билбейм. КГМнын директоруна ходатайстволорду алып келет, профессор, анан бирдемке, сирдемке деп элечи. Ну что профессор болсо, мындай өзүнүн кылмышты жабыш үчүн кыянаттык менен пайдаланып атат да, директор болгондон кийин. Мындай болтурбаш керек болчу. А ошондон бери почти 7-айбы, 6-айбы билбейм, 6 айдан бери СИЗОдо отурат. Бирок ушу мен бүгүн тиги министрге келип жолуга алган жокмун. Бирок арызымды
жазып таштадым. Ошол күндөн бери Исқақов жумуштан кетпейт. Орду сакталып турат. Бул эмне өлтүрө бергиле, балдар өлө берсин, адамдар өлө берсин, силер жоопко тартылбай, эгер ушинтип эме кылсаңар кайра келип иштей бергиле дегениби? Бул анда деген кандай болот? Бул кайра эле экинчи жолу кайталанат да. Дагы эле ушундай болушу мүмкүн. Бул бир адам көнүп алгандан кийин экинчи жолу кайра ушундай ошибка келтирбейт деп эч ким эме кыла албайт да. Буга чейин сиз үчүн небереңиз эч кандай ооруган эмес. Эч кандай ооруган эмес. Даже деген кече как раз экспертке да ушундай суроо бердим. Мен неберемдин бир диагноздор бар бекен ооруган десем, таптаза деди, здоровый деп. Мисалы, педиатрдын жазып берген эмелерин бар, китепчелерин баарын алып, бир эчтеке балам жөнүндө эчтеке тапкан эмес. Бирок эмнегедир эле денесинен табылбайт. Даже балам эмне болуп өлгөнү белгисиз да. Ушул күнгө чейин эч ким биле албайт. Анан жанагы Талайбеков дейт, онколог врач. Бул да 2 айдан бери камакта. 2 айдан бери камакта болсо да, мунун орду до сих пор сакталып турат. Жумуштан кеткен эмес. Туратбекова ушундай эле, жана анестезиолог. Мунун орду да сакталып турат. Буларды эч кандай уволить эткен эмес, просто отстранен кылып койгон жумуштан. Мындай болбойт да. А башка адамдар, жөнөкөй адамдар болгондо уже бир жумада эле уволить этип коймок. Булар эме кылды деп. Анан булардын артында дагы, значит, айтып келгендей эле чоң адамдар турган окшойт. Мисалы, Исқақовго айтышып атат. Исқақовдун артында ким дегендер гана турган жок. Кадыркулованын атынан генеральный прокуратурадан бери сотко звонить этти дешип атат. Анан мисалы Кыдыршаевич айтып атпайбы азырчы? Камчыбек Кыдыршаевич айтып атат, биз деген коррупция менен күрөшүшүбүз керек деп. Мына күрөшөлү десек, мындай ушундай адамдардын, ушундай шалаакылардын айынан канча деген адамдар страдать этип, мен деле ушу Кыргызстанга кичине болсо да салым болсун, мен балам өлөрү өлдү. Ошо экинчи жолу кайталанбай, энелер ыйлабасын. Жок дегенде кичине көздөрүн ачсын мындай жаш врачтар. Мен айта албайм, врачтын баары жаман деп айтпайм. Аны айткандан да алыспын. Бирок ушундай шалаакылардын бул жаш ойноп жүрүп эле, диск клубтарда жүрүп эле, анан ушинтип туруп стоматолог болуп чамаданын көтөрүп келип эле мен балама окшогондорго кабылып калып, мына ошонун артынан мен кызым да ушинтип каза болуп калды. Бүгүнкү күндө ошол жеке менчик клиника дагы эле иштеп атабы? Жеке менчик клиника жок, жабык. КГМаны ачышты, по-моему. Ачыштан кени келип иштеп атат. Бирок ошолорго деле эч кандай көзөмөл болгон жок дагы эле. Канча деген адамдар мисалы кайрылып атат, мурункудай эме болбой калыптыр. Баягыдай анализ алып, азыр тиги аллергиясын текшерип, ошентип алып калышыптыр. Бирок Алым Кадыр Бейшеналиевдин айтканы боюнча көп клиникалар жабылды, жанагындай частныйлар көрүнгөн жерге ачылып алган, жанагындай косметология эмелердин баары эметилди. Анан бул жерден юристи да барып, ал жооп берди. Ооба, биз текшерип барганда эч кандай жана документтер боюнча эч кандай документ бизге көрсөтө алган жок. Задний число менен гана көрсөттү. Аны биз барып Дентамакстан тапкан жокпуз. Экөөнүн ортосунда договор болгон эмес дейт. Буларды жанагындай кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдаланып койгон. Анан эми ушул эле Исқақов боюнча айтып кетсем, он профессор. Бул боюнча азыр Свердлов районунда да иш козголгон экен. Бул бир эле жалгыз эле менин эмем эмес, менин көйгөйүм эмес. Бул жерде көп адамдардын көйгөйү бар экен. Анан ошол боюнча дагы суранып айтып кетет элем. Жумуштан алынсын. Бул жалгыз эле меники эмес экен. Жумуштан алынышын суранам. Туратбекованын да жумуштан кетишин суранам. Жанагы онколог, врач булар деген жедеп эмеге тойгонбу, кандай билбейм. Онколог врачтын кылган отношениялары бизге баскан тургандары ушул күнгө чейин адамдык сапаты жок. Бир кандай десем, бир көпкөнчүлүк мамилелерди кылып келди буга чейин бизгечи. Мен ушу 8 айдан бери ыйлап акыйкаттыкка жетейин деп жүрөм. Мага эч нерсенин кереги жок, бир гана акыйкат эмеге чыгып берсин. Анан мисалы айтып атат азыр тиги соттун эмеси боюнча булар амиссия болгон да, амиссия болгондо 6 айга да. Бирок эми колдоно албайт деп ойлойм да, амиссияны колдоно албайт. Пробацияга дагы кандай болушу, мисалы 130-статьяны кантип переквал кылат. Аны жөн эле коюп коюшкан жок да, 130-статьяны жөн эле любой кишиге кое бербейт да. Бул күнөөлүү үчүн, аныкталган үчүн, бардыгы тастыкталган үчүн койду да. Анан эми билбейм, аны кандай сот башка эмеге статьяга которо алат.
Анан ушул күнөөлөр эле далилденип, мага ушул аягына чыгып, ошо кыргыз элинин баары күтүп атат мени. Ошо Кыдыршаевич айткандай, мен да коррупция менен күрөшкүм келип атат. Эч ким киришпесин. Эгерде жок, бул сотто дагы ушинтип эме болуп кете турган болсо, суранат элем, көзөмөлгө алып берсин мага сотторду. Жанагындай мондай энелер менчилеп ыйлабасын. Жөн эле шалакылыктан монтип балдарыбыз, ата-энелер каза боло бербесин. Булардын да көздөрү ачылсын деген эле менин требованиям да. 18 декабрда сиздин эреңиз Каза болду. кайтыш болду, каза болду да. Мына бүгүн сентябрь. Жыл менен алганда 1 жыл, ай менен санаганда 10 ай. 10 айдан бери ушул урматтуу көрүүчүлөр жөн эле тишин тазалатканы, дарылатканы барып, ошол жерден ошол дарыгерлердин шалакылыгынан дейбизби, кайдыгерлигинен дейбизби, же өз кесибин жакшы билбегендигинен мына ушундай бирөөнүн чырактай кызы кайтыш болду. Эми сот адилеттүүлүгү, соттун мыйзамды так карагандыгы, бул айрым ушул өзүнүн кызматына кайдыгер карагандарды жоопкерчиликке тартып, мына ушул акыйкат издеп жүргөн апалардын көз жашын эске алып, акыйкат чечим алып, күнөөлүүлөрдү жоопко тартуусун биз дагы суранабыз.